Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр сөз кыла турган маселе бул президенттин эл аралык сапарлары, расмий сапарлары. Анын ичинде тагыраагы кече жакында болгон Кытайга болгон сапары, президенттин расмий сапарындагы жыйынтыктар, ал сапар эмне пайда алып келет Кыргызстан үчүн. Ошол нерсени кеп кылабыз. Анан биздин коногубуз ошо чыгыш таануучу, саясаттануучу Сейтек Качканбаев агабыз. Анан биз билгендей президент Сооронбай Жээнбеков расмий иш сапары менен өлкөлөргө барып келүүдө да. Кече Кытайга да барды. Кытай лидери менен жолугушту. Белгилүү болгондой, жалпы коомчулукка эки өлкө президенти жолукту, эки тараптуу мамилелер талкууланды дегенден тереңирээк маалымат жетпей калат да. Ал жерде эмне айтылды, эмне маселе чечилди. Анан кечеги жолугушууга токтолсок, бул эки өлкө үчүн, Кыргызстан үчүн конкреттүү кандай пайдалар бар, ушуларга токтолсоңуз? Эми жалпы бул чоң проект, өтө чоң проект. Буну жөнөкөй тил менен айта эле, жөнөкөй адамдар түшүнө тургандай кылып, эксперт катары эле айтайын, бирок негизи бул 21 триллион долларлык проект. Жалпы бир кур, бир жол деп аталат. Бул кур эмне үчүн кур, бир жагы жол деп аталат. Себеби бар мунунчу. Бул негизи кургак боюнча 4 маршрут кетет Кытайданчы. Бирөөсү Шанхайдан баштап деңиз маршруту менен тиги чыгыш Африкага чейин, түштүк чыгыш Азияны кесип өтөт да. Бул жагы материктин 4 жагынан кетет. Пакистан, бирөө Казакстан, Хоргос, бирөө биздин өлкө менен, анан бирөө Вьетнам жак менен кете турган 5 немеси бар да, мунун жалпы маршруту бар. Бул жалпы өзү бул барып Европадан түтүш керек да. Мындайча айтканда калктын 63%-нин жашоосуна таасир эте тургандай проект болчу. Кытай айтып атат өзү, биз бул проектти мындай соло катары, бир эле ырчы катары ырдабай, буга хор сыяктуу баарыңыздар катышсаңыздар, эгер бул баш аягы 20 триллиондой долларды камтыйт деп атат да. Эми мындайча айтканда бул Кытай өзү инициатор болуп атат. Анан ошол чоң маршруттун ичинде бизден өтө турган ал жол кичинекей эле да, транзит катары бизден өтө турган болсо. Ошон үчүн мындайча айтканда биз жок болсок деле Кытайдын альтернатив мүмкүнчүлүктөрү толтура да. Ошон үчүн Кытайдан дагы бизге көбүрөөк пайда болчу. Бул проектке биз илешип кала турган болсок, бизге пайда болот. Эгер бүгүнкү күндөгү сооданын ошол жака Кытай тараптан сала турган акчалардын көлөмү болжолду бүгүн 3,5 миллиард 3,5 триллион доллардай болот деп атат да. Жалпычы Кытай тарабы эле сала турган. Эгер биз ушуга илешип калышыбыз биз үчүн стратегиялык өтө маанилүү бир мааниси бар бул проект болот чынындачы. Бул өтө чоң, мындайча айтканда, илгерки жибек жолунун жаңы варианты десек болот да. Буну нео жибек жолу деп айтып койсок болот. Бүгүнкү ошол доктринаны кайра жандантайлы деп аткан бул Кытай тарабынан түшкөн инициатива. 6 жылдай болду муну көтөрүп келишет. Сиз айттыңыз, Кыргызстан үчүн көбүрөөк пайда депчи. Кытайдан дагы биз көбүрөөк кызыктар болушубуз керек болгочу. Ошо биздин өкмөт, өлкө кандай кадамдарга барыш керек? Ушул долбоордун алкагында бир пайдага илешип калыш үчүн. Биз прагматикалык саясат жүргүзүшүбүз керек бул жерде, арине. Бул жерде эми кандайсам, бул жерде эки фактор өтө маанилүү ролду ойнойт. Биринчиси бул лидерлик фактору. Бул ошо өлкө башчысы өзү кызыктар болуп, өзү ошондой саммиттерге түз барып, өзү сүйлөп, ошол могу проекттин инициаторлору менен түздөн сүйлөшүп, биз ушуга ынтызарбыз деп өзүнүн ниетин көрсөтүп, лидерлик сапатын көрсөтүп, жалпы өлкөнү ээрчитем деп аткан өзүнүн ниетин көрсөтүп атканы бул жакшы нерсе да. Бул биринчи маанилүү нерсе. Экинчиси бул андан сырткары мамлекеттин толкон токой, мындайча айтканда, бул рычагдар бар да. Бул дипломатиялык биздин инструменттер бар. Бул элдик инструменттер бар. Бул бизнес алакасындагы инструменттер бар. Биз ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдон келсе, ушул проект биздин республиканы да камтып өтө тургандай кылып, чечим кабыл алуучулардын кандай десем,
алардын ишенимине ээ болуп, алар менен көбүрөөк жолугушуп, көбүрөөк Пекинге учуп барып, көбүрөөк ошол чечимди кабыл ала турган Кытай тараптагы мындай таасирдүү саясатчыларды бизге көбүрөөк чакырып, алар менен көбүрөөк чай ичип, биз ошолор менен мындай көбүрөөк кучакташып, ошолор менен көбүрөөк мындан ары дипломатиялык инструменттерди көбүрөөк колдонушубуз керек. Ал үчүн бул көбүнчө бизден да көп мындай көз каранды болот да. Бул жерде сиз айттыңыз, Кытайдын альтернативдүү деле варианттары бар депчи, бизден башка. Ооба. Бизди да, аларда да Кыргызстан тандоо кызыкчылыгы бар болушу мүмкүн. Анчалык бир белгилүү процентте тандаш. Кытайдын эми кызыкчылыгы бул жерде кандай? Бул жерде эми геосаясий кызыкчылык деле бар. Бул жердечи, мындайча айтканда, эми бул жерде негизинен бизде Орусиянын таасири күчтүү болгон үчүн булар орустар менен атааңдаш болойлу деп, аларга атааңдаштык түзөйүн деп, бул Кытайдын өзүнүн тышкы саясатында мындай саясат бар да. Эгер бул жерде башка чет өлкөлүктөрдүн кызыкчылыгы болсо, алар менен түздөн түз келип конфликтке бара турган тышкы саясатты булар жүргүзбөйт. Булар бизге эмнеге кызык болушу мүмкүн? Кызыктар боло турган нерсеси, биз дагы Кытай сыяктуу жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөбүз. Ошон үчүн булар дагы бу жерге инвестиция кылып, өздөрүнүн экономикалык жактагы таасирин тийгизгенге аракет кылат да. Бул ошол эле жумшак күч дейли, мисалы Конфуций институттарын ачып атышат. Бүгүнкү күндө тышкы саясатты жүргүзүүдө сөзсүз эле мурдагыдай курал эмес да. Кытай бизден экономикалык көп деле пайда таппайт. Бирок Борбор Азияда өзүнүн союздашын Кытайдын таламын анча мынча талашып сүйлөп бере турган мындай бул жерде шериктеш өлкөлөрдүн болушун деле каалайт да. Бул жагы бар. Анан арийне бул экономикалык жактан алсак, бизде көбүнчө энергия ресурстарга кызыгат аларчы. Бизде алтын деп атабыз азыр, андан сырткары деле башка ресурстардын мындай потенциалыбыз бар да. Ошолорду иликтеп, булар алыскы перспективаны карап атышат. Келечекте ошол жактан деле мындай тиет депчи. Эми арийне биз деле ошол жибек жолу өткөн, биз аркылуу Өзбекстанга чыга турган мисалы каналдар бар да. Булар деле кызыктар да, себеби биз аркылуу Өзбекстанга, нары Түркмөнстанга, нары Европага кете турган каналдардын бирөө биз аркылуу өтсө, булар деле ошол алар биз азыр мен айтып кеткен 5 маршруттун бирөө биз аркылуу өтүп калса, булар деле мындай кубанат да. Бул Кытай учурда 21-кылымда өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Анын коңшусу Кыргызстан экономикалык жактан чабалуу өлкөлөрдүн бири. Анан ири өлкөгө кошуна экенибиздин өзү мүмкүнчүлүк да, өнүгүүгө. Биз аны учурда колдонуп жатабызбы ушул мүмкүнчүлүктү? Тилекке каршы толук колдоно албай жатабыз. Бажы биримдигине чейин биз көбүрөөк колдонуп аттык эле, сөзүн ачыгычы. Бажы биримдигине чейин Кыргыз-Кытай алакалары бир топ тереңдеп, Кытай менен биздин ишкерлер түз Кытайга барып, ал жактан технологияны инвестиция кылып, ал жактан сырьёну инвестиция кылып, реэкспорт кылып, бизде бир топ мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк эле да. Бирок тилекке каршы бажы биримдигине киргенден кийин Кытай менен алакабыз бир аз сууп кетти. Ага плюс биздеги теракт. Кытайдын элчилиги Кыргыз Республикасында да гана биринчи жолу дүйнө жүзүндө мындай терактка, чабуулга кабыл болуп атат да. Бул дагы биздин Кыргыз менен Кытайдын ортосундагы мамилелерди мындай фундаменталдуу муздаткан жок, бирок виза берүү алакаларында бир топ тоскоолдуктар пайда болуп калды. Ишкерлер мурдагыдай эркин бара албай калды. Жөн деле саякатчылар мисалы Кытайга мурда оңой эле процедура менен виза алып жүргөн болсо, керек болсо бир күндө коммерциялык визаларды алып жүрсө, азыр ала албай калышты да. Ушул жактан тоскоолдуктар бир топ болуп калды. Анын үстүнө акыркы мезгилде антикытайлык атайын маанайдагы мындай митингдер да жасалма түрдө уюштурулуп атат атайынчы. Бул өзгөчө биздеги ТЭЦтен кийинки окуя болду. ТЭЦти эми Кытайлар алар кредит берип атат, бирок аны колдонуп аткан биз да мисалы. Коррупция маселелери бул биздин ички маселелерибиз да. Биз ички маселелерибизди Кытайларга төңкөрүп койгонубуз болбойт да. Алар жөн эле карыз берип аткан тарап. Ошон үчүн биз өзүбүзгө талапты көбүрөөк коюшубуз керек болот азыр. Былтыр дагы расмий сапар менен барып келген Сооронбай Жээнбеков. Быйыл да барды. Бул сиз айткандай солгундап кеткен мамиленин кайра жанданышынын башы десек болобу? Эми буга азырынча баа бериш эрте. Азырчы буну биз 2-3 жылдан кийин анын
үздүрү кандай болот ошого жараша баа беришибиз керек да. Бирок президент мырзанын өзү түздөн түз барып ал жерге кызыктар болуп, өзү ошол жерде репорт жасап, мындай отчет жасап аткандары, доклад жасап аткандары бул өзү жакшы нерсе да. Ошон үчүн бул жагын колдоо калса болот. Бирок ал канчалык бүгүн башталышы болуп кеттиби же ортосу болуп кеттиби деп азыр баа бериш мындай эртерээк. Мисалы мамлекеттин өзөгүн адам түзөт. Адамдагы идея өнүгүшкө шарт түзөт да. Анан ушу Кытай жарандары менен кыргыз жарандарынын айырмачылыгы, ой жүгүртүүсү, аракети боюнча айтып өтсөңүз. Эми эми Кытай атуулдары биз деп эми кайсы аспекттен карайсыз, бул өтө чоң суроо болчу. Эми могу системанын ичинде алып карайлы, саясий эркиндик бар өлкө деп айтат биздечи, салыштырмалуу. Freedom House бизди мисалы жарым-жартылай эркин өлкөлөргө кошуп жүрөт, Кытайды эркиндиги жок деп Түркмөнстан же болбосо Түндүк Кореяга эле жакын өлкө деп баа берип жүрөт да. Арийне ушул жактан алганда атуулдук аң сезим, атуулдук жүрүм-турум боюнча алып караганда Кытай атуулдары менен биздин атуулдардын укуктары же басып жүргөн кылык жоруктарынан айырмасы бар, бир топчу. Ал эми ишкерлик жакка алып караганда Кытайда бир топ ишкерликке кайра көбүрөөк мүмкүнчүлүк берди да. Экспорт кылганга же болбосо бир жерде бир ишкана ачкан болсоң, сен ырыскыңа, мүлкүңө мамлекет тийбейт деген гарантияны берген жагынан Кытай бир топ жакшы. Ошон үчүн эгер Кытайда бизнес кылсаң, өзүңү коопсузураак сезериңи жагынан Кытайда бир топ жакшыраак, мисалычы. Кытайдын атууларына мүмкүнчүлүк жакшыраак да. Ошон үчүн буну биз кайсы аспекттен алып карайбыз, ошону карашыбыз керек. Эгер мында күндөлүк жашоодо айтсак, арийне ал жерде 1,5 миллиард калк бар. Ошон үчүн алар бизден айырмаланып, кандай иш болсо дагы аткарганга алар мындай аргасыз да, себеби конкуренция аябай көп. Ушул жагынан биз менен Кытайдын айырмасын мындай кыскараак айта турган ушундай деп айтсам. Анда бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.